Салам барыңыздарга. Кечки тамакка кандай тамак кылсам деп ойлонуп отурган болсоңуз, ушундай үйдө жасалуучу, үй шартындагы эң оңой жана даамдуу тамактардын рецептери менен бөлүшкүм келип турат. Бүгүн тамакка эмесе кечки тамакка жареный лагман же болбосо дагы бир аталышы баарыбыз билгендей босо лагман жасайбыз. Анда эмесе өзүңүздөр көрүп тургандай эң алгач ага кошулуучу кошулмалардын баардыгын жууп тазалап, туурап даярдап алабыз. Эң алгач этти жалпак туурап алдык. Аны эми ысык майга ушундай кылып куруп алабыз. Куруп алган соң аны ысык майдан чыгарып, андан кийинки капуста менен сабизди, мен капуста менен сабизди атайын куруп алдым. Капуста менен сабизди ысык майга, ушул эле майга куруп, аны дагы чыгарып алабыз дагы. Андан кийинки кошулмаларын даярдап баштайбыз. Ушундай кылып 2 чоң кашык томатка 200 грамм сууну куюп, мындайча айтканда томатный соус даярдап алабыз. Муну болсо азыр жанагы ысыган майга эң алгач чеснокту ысык майга куруп алабыз дагы. Баягы томатный соусубузду үстүнө куюп 2-3 минуттага кайнатабыз. Андан соң менин камырым даяр. Камырды дагы алдын ала даярдап алсаңыздар абдан жакшы болот. Камырды ошол соуска куруп алабыз дагы. Үстүнө соевый соус өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кошсоңуздар болот. Мен азыраак эле коштум. Андан кийин баягы куруп алган кошулмаларыбыздын баардыгын эт, капуста жана перецти бул жерде свежий бойдон кошсоңуз абдан жакшы болот. Ошондуктан перецти кылып жана туз, татымдарды кошуп алган соң мынакей тамагыбыз бат эле ушундай болуп даяр болуп калат. Ысык майга баардыгын аралаштырып бир сыйра дагы жакшылап куруп алабыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай кадимки кафедегидей даамдуу көрүнүшү дагы, даамы дагы эң сонун үй шартында жасалуучу лагмандын же болбосо жареный лагмандын бир түрү баардыгыңыздарга сунуштайм.